Салам достор. Чатак болуп калды. Чатак погода бүгүн 1-октябрь, бүгүн 1-октябрь. Мына кар жаап атат уже, кар. Кандай агитация болот? Мен уже шоковое состояние. Еще дагы 2 ай бар. Агитация учурунда. Мындай немеде ким чыгат агитация кылып. Шайлоо деген негизи жазда өтүш керек болчу да, мындай погода менен монтип 30-ноябрда кантип, тем более агитация 10-ноябрдан башталса, анан булар кандай кылып мындай немеге такап салган мен түшүнбөйм да. Бул карда, тем более азыр депутат дегенде эл жиркенип калган. Бирок достор, мен айтып коеюн, парламентте мен конкретный үндү, элдин үнүн жеткирем конкретный. Анан Садыровым кече айтып атат, бийлик аткарат, депутаттар алдайт. Биздин авиабустун бүт ачып салдыңар, Садырова. Авиабустун бүт айрандай төгүп салдыңар. Анда депутат жок эле, анда айыл өкмөттөр, акимдер эле иштей бербейби? Анда правительстводон ошо кишилер баруу эле, депутат жок эле, өзүңөр эле мыйзам жазуу эле, выбор өтпөй эле койбойбу? Зачем элге депутат деген кереги дагы жок. Мен мисалы зарыл деле эмесмин, мисалы монтип тим эле мени шайлап койгула, тим эле эметип, тим эле бир миллиондорду чачып, кол коюшуп, тандем түзө коюп, ачып, тим эле тытышып, мушташып деле кетпейм, мисалычы. Мен вообще ушундай анан действительно Садырова менин рейтингим түшүп кетиптир, рейтинг. Бу теп менен Садырова, Садыр байке, бу теп менен депутат болушу кыйын болуп атат. Обещать этилген адамдар артка кетип атат. Ушул күндү мен күтүп келгем. Азыр заранее баягы эскертип коеюн. Мен бул күндү күтүп келгем. Шаардык кеңешке барасыз деп ал жерде да алып калышкан. Жогоркуга эле сунушталып. Анан первоначально эле уже Шайлоо экөө 300 000 менен чапчыйсың деп атат. 300 000 менен кирип барасың деп атат. 300 000 сом менен. Ансы да без возвратный экен. Рейтинг түшүп кетти Садырова. Кандай кылабыз? Ошого бир көңүл буруп, Жокинтай эмне болуп атат чота деп бир кабар алып койсоңузчу.